Көгөй айылындагы Асел балдар бакчасы үчүн быйылкы жыл жемиштүү болду. Эң башкысы бала бакча 125 бала үчүн шарттарды жакшыртканга жетишти. Аристин колдоосу менен заманбап уктоочу керебеттер, шкафтар жана башка эмеректер менен камсыздалды. Мындан тышкары компьютердик жабдууларды дагы орнотуп, заманбап бала бакчалардын катарын толуктады. Интерактивный доска 2 группага стол, стулдар, шкафтар, компьютерлар, балдар чечинүүчү шкафтар, ошондой эле балдар жатуучу кроваттар келген. Ошондой эле биздин кухнябызга тестамес келди. Ошентип 1 миллион 300 миң сомго көптөгөн эмеректерди алдык. Бизге абдан зарыл болчу. Арис долбоорунун жетекчисине терең ыраазычылык билдиргим келет. Өзүм атынан жана коллективим атынан терең ыраазычылык билдирем. Аристин колдоосу менен быйыл Кара Бура районунун Маймак айылында дагы бала бакча курулду. Мындан тышкары Бакай Ата районунун Кең Ара айылындагы бала бакчанын курулушун толук кандуу жыйынтыктап, айыл өкмөтүнө өткөрүп берди. Учурда бала бакчада 59 бала тарбияланат. Заманбап шарттары бар бала бакчага айыл эли кубанууда. Союз тарагандан бери Кең Ара айылында бала бакча болгон эмес. 21-жылы күз айында ишке берилди. Быйыл толук кандуу бардык кемчиликтерин, ремонт иштери боюнча кеткен оңдоо түздөө иштерин толуктап, быйыл 2022 жылы октябрь айында Арис менен каржылоосу аяктады. Балдардын тилеги, каалоосу, ата-энелердин бардыгы ушуну көксөп, эңсеп келишкен бала бакча болчу. Мынакей Ариске чоң рахмат, дагы мындан ары дагы иштешкенге даярбыз. Аристин айылды инвестициялоо 3 долбоорунун алкагында Талас областында 40тан ашык долбоор ишке ашты. Элет жериндеги шарттарды жакшыртууга 170 миллион сом жумшалды. Талас областында 40тан ашык проекттер ишке ашты. Именно ошо айыл жергесинде элдерге жардам берүүдө. Жалпы суммасы 170 миллион сом тегерген болду да. Анан бул негизги багытта бул социалдык экономикалык тармактарга жумшалды. Айта кетсек, бала бакчалар курулду, мектептерге жардам бердик, фаптар салынып атты. Жакынкы аралыкта Таласта Арис тарабынан дагы бир ири долбоор ишке ашканы турат. Долбоор айыл аймактардын саламаттыкты сактоо жана башка тармактарына жардам берүүгө багытталат. COVID-19 пандемиясына каршы атайын жаңы долбоор келип атат. Бул долбоор 30 айыл өкмөтүндө ишке аша турган болуп атат. 1 миллион 698 миллион доллар акча бөлүнүп атат каражат Талас областында. Бул негизги багыты саламаттык сактоо жагы, жана экономик жактан болот да, жардам болсун деп. Арис бул негизи мамлекеттин астына түзүлгөн, Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы менен ишке ашкан мекеме. Кыргыз өкмөтү бизге гарант болуп берет. Кыргыз өкмөтүнүн өзүнүн салымы бар да. Биз Кыргыз өкмөтүнө мындай отчет берип турабыз. Бүттүк ошонун көзөмөлүндө болуп турат да. Белгилей кетсек, Арис мамлекеттин аймактардагы шарттарды жакшыртуу аракетин ишке ашырууга көмөктөшүп келет. Башкы максаты жергиликтүү эл суранган муктаждыктарды чечип, шарттарды камсыздоо. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, Талас облусу.